Телефондун жарыгы кыздын көзүн күйгүзүп 500 тешик пайда болгон. Бул кыздын көзү 2 жылдын ичинде көрбөй калган. Анткени ал телефондун башын алган эмес. Бул Тайваньдын 25 жаштагы жашоочусу Чен болгон. Ал 2018-жылы көзүнүн абдан ачышып ооруганынан ооруканага барган. Көзүнүн актарына майда кан тамырлар толуп, көзү кыпкызыл болуп чыккан. Доктор текшергенде анын бир көзүнүн көрүүсү 60%га түшүп, экинчи көзүнүн көрүүсү болгону 30% болуп калган. Анын себеби телефондун жарыгын азайтпастан узак убакытка колдонгондон келип чыккан дешкен. Кыз жарыкта да, үйдүн ичине киргенде да максималдуу жарыкты түшүрбөй колдоно берген. Докторлор анын көзүнөн 500 микро тешиктерди табышкан. Алар телефондун моделин аташкан жок. Чен 6 айдан бери дарыланып жатат. Көзүнүн көрүүсү жакшы болуп калды, бирок толук айыкпай турганын докторлор ага айтышкан. Профессор офтальмолог кеңеш берет. Телефонду максималдуу жарык менен 2 саат колдонгондон кийин көздөр кызарып, кургап чыгат. Жогоруда кыздын тагдырын кайталап калгыңыз келбесе, смартфонуңуздун экранынын жарыгына дайыма көңүл буруңуз. Кечинде жарыкты 20%га чейин азайтып койсо жетиштүү болот. Ал эми күндүз күндүн нуру тикелей тийип турганда гана жарыкты 100%га чыгарып колдонсо болот. Башка учурларда дайыма текшерип туруу зарыл, же атайын авто жарык дегенди колдонуу керек. Ал өзү жарыкты азайтып көбөйтүп турат. Негизи эле смартфондо көпкө кадалып отуруу өзү зыян экен. Ошондуктан экранды азыраак карап, көзүбүздү сактайлы.